Салам достор. Мен азыр Бишкек шаарында Бетасторис сода борборунда Исановда жайгашкан мекемеде турабыз. Бул жерде гостевой болгон мына парковка платный экен да. Бул туура эмес, мыйзамсыз да. Урматтуу айдоочу, сиз азыр акча төлөбөй эле койсоңуз болот. Сизден канча сом алды? Чек барбы? Чек жок эле жөн берип койду. Бериңиз чекти. Мен айтып берем. Эмне үчүн чек бербей атасыз бек азыр? Бул жаранга. Азыр жөн эле кетип атат бул жака. Бериңиз ошону. Азыр сиз унчукпаганында мен кетип калмак экенсиз. Далай кишини ушундай кыла турбайсыңар силер. Бул жер так, бул чек так 40 сом деп атат, а? Так, муну фиксируйт этип коелу мына видеого. Эми бул я. Ачсаңыз эшикти. Эме чыксаңыз. Сиз акчаңызды кайра алып алыңыз. Кайра берип коюңуз бияктын акчасын. Муну чекиңиздер жарабайт. Мыйзамсыз муну чек. Бул чек мыйзамсыз. Бул жер гостевой да, азыр кайра алып алыңыз. Сиз сабак болгону менен башкаларга сабак болушу керек да булчу. Бул жак УЗРден, мамлекеттик мэриядан мындай болуп алынган. Сизби аты жөн келсеңиз? Акчасын кайтарып берип коюңуз бияктын. Акчасын кайтарып берип коюңуз. Бул Майке, сиз да? Жок, айдоочулар эмес. Мына жакта бул общественный место. Бул жак Адам кааласа кирет, каалабаса кирбейт. Жок, бул договорду көрсөтүңүзчү мага, договоруңузду. Берсеңиз ошону көрөлү. Сиз кимсиз? Мен журналистмин. Журналистмин мен. Неме мыйзам кезинде журналистмин. Көрсөтөбүз. Жок, азыр бизге келишимди көрсөтүп коесузбу? Сиздер азыр мына каратып туруп алдап атасыздар, урматтуу. Бизди алдап атабыз. Сиздер айдоочуларды алдап атасыздар. Сиздер айдоочуларды айтып атасыздар. Мен мэрияга чалдым азыр. Бул жер кандай стадияда алган десем, бул жер гостевой келишим менен иштеп атат дейт. Демек, сиздер бул жакка келген адамдар, соода кылганы келген кишилерден акча албашыңыздар керек. Албайбыз, чек барбы? Жок. Кандай чек? Бул чек, буларыңыздар вообще кана. Мына жазып турбайбы? Вы налитие чека глобуса. Так. Мы в любом торговом центре так. Идите посмотрите. Жок, торговый центр андай, сиздер андай мыйзамга карап иштешиңиздер керек да, тем более. Бул жак турецкий компания. Сиздер андай мыйзамдуулукту жакшы сакташыңыздар керек негизи. Турцияда мындай эмес да, чынбы? Байке, причем Турция? Мен буяктамын, мен буякта анда национальный немени көчөрүп. Жок, сиздер ар бир мамлекетте сыйлашыңыздар керек, мамлекетте. Сиз албайсыңыз, албаңыз азыр акча. Албаңыз. Договорду көрсөтүңүз бизге азыр. Көрсөтө албайм. Неге көрсөтө албайсыз? Журналисттерге көрсөткөнгө милдеттүүсүздөр сиздер. Конституция уруксат берет сиздерге мына. Мына. Проверяющий орган керек бизге. Жок, мен жаран катары сураса болот буларчы азыр. Мен айдоочу катары сурайм. Мага көрсөтүп койгулачы силер. Мындай кылбаш керек. Силер гостевой парковка, бул жер гостевой парковка. Силер айдоочуларга вообще мындай кыйнабашыңар керек. Булар соода кылып чыгып кетип атат силерден. Эмне үчүн силер акча алышыңар керек? Интересно. Акча алдым базы? Жок, сиз жана мен жаран каратып туруп чеги жок берип атпадыңар. Мана мен келгенден кийин бербедиңер чекти. Чеки жок, төлөйт. Глобустун чеки жок болсо, торговый центр чеки жок болсо төлөйт. Мейли, келишимде кандай? Келишимде гостевой болуп алган. УЗРден ошентип каттоодон өткөнсүңөр. А силер бирок аны адамдардан жашырып, мына менден жашырып атасыңар дагы, көрсөтпөй атасыңар. Бул жака адамдардын баары бекер турушу керек. Анткени келишимде силер ошентип алгансыңар. Гостевой деп келишим түзгөнсүңөр. Болбосо платный деп түшүшүңөр керек. Силер акча төлөбөй атасыңар государствого. Анткени гостевой деп алгансыңар. Түшүнүп атасыңарбы? Парковка бөлүнөт. Гостевой, платный, анан мэриянын өзүнүн платный парковкалары бар 25 сомдон. А гостевойлор бар. Алар бесплатный болуш керек. Кыргызстандын бардык жеринде. Документтер бар. Көрсөтүңүз жүрүңүз. Качан текшерип келгенде ошону. Жок, мен айдоочу катары сурап атам. Мына. Журналистпиз биз. Мейли, бар качан. Эмне үчүн сиз журналистке маалымат бергенде мындай эме кылып атасыз? Аты жөнүңүз ким? Сиздин айтсаңыз? Мен атым Ахмет. Фамилияңыз кандай? Чек алып келдим. Бул жакта администратормун дедиңиз, сиз? Администратор эмесмин, мен буякта иштейм. Начальник охраны. Начальник охрана болсоңуз, тем более сиз анда көрсөткөнгө милдеттүүсүз анда. Мына мен автоунаа менен келдим. Бул жактан эмне үчүн чыгарбай атасыңар десем, силер бүтүн айдоочуларды ушундай кылат турбайсыңар. Монтип жазганга силердин вообще укугуңар жок. Мына кылмыш бул. Кылмыш эмес?
гостевой болуп алып атасыңар силер. Мына жакта Globus компаниясы бар, анан Betastorres, бул жактан торговый центр. Бул торговый центрге адамдар соода кылганы келет. Гостевой деп бул жерден силер мэриядан уруксат алып, гостевойго парковка алып атасыңар. Жок, эч жакта жок, эч жакта жок. Мэрияда жок. Чеги болсо бекер деп мэрияда антпейт. Торговый центрге. Жок, гостевой деген, жөнсүңөр? Гостевой парковканы кантип силер платный кыласыңар? Правильно? Гостевой парковканы кантип платный кыласыңар силер, айтсаңар? Гостевой эмес бул. Не гостевой? Кандай көрсөтүңүз анда? Жүрүңүз көрсөтүңүз анда. Жүрүңүз көрсөтүңүз, келишимди көрсөтөлү. Жүрүңүз, келишимди көрсөтүп коюңуз, гостевой эмеспи? Чакырыңыз ошо парковканы. Мына достор, бул жер УЗРден гостевой парковка деп келишим кылышыптыр да. А бирок бул соода борборго келген кишилерден кирип чыккан машиналардан ар биринен 40 сомдон алат экен. Бул туура эмес. Азыр мына прямой эфирдебиз да, сиз тездетип кое аласызбы? Берсеңиз, барып турбайбы? Жок, бул эме экен. Так, заключение. Жүрүңүз мына жерде отуруп көрөлү. Так, стоянка. Регистрационный документ по налогу. Стоимость налоговыйдын эмес экен бул, а? Так. Уюштуруу укуктары формасы жабык акционердик коом. Так, жайгашкан жери так. Бул көлүк устав көрсөтүлгөн иштерди аткарууга берилет. Так, срок 2009 жылы алыныптыр. Так, министрдин орун басары. Бул көлүк экен. Так. Токтом. Иштик акционердик коомунан проспекция жалпы 866 гектар жер участогу ижара шарттарына 49 жылдык мөөнөткө тиркелген, тиркемеге ылайык чектелди. Так. Ичинде аягы 083 га участогу азыркы турган турак жай маркетинг кана жарныма курулмай, эки кабаттуу администрациялык имарат. Так. Автотоктотум үчүн аянты чарба коргоо жана автотоктотум үчүн. Так. Республикасынын мэриясы токтом чыгарып берип атат. Бул жерди сиздерге 49 жылга берген токтом экен бул. Жерге жайгаштыруу жана кыймылсын түрдө. Бул частный территория. Жок, частный территория эмес бул жер. Общественный жер. Кантип частный территория айтсаңыз? Частный деген ал сиздин үйүңүз болот. А бул жакта соодагерлер соода кылып чыгып кетип атат. Бул кантип частный болот чоң? Мына алдабаңыздар делдерди. Бул жерде кана келишим бул? Стоянка менен келишим эмес бул? Жөн эле. Ошол бул жактыкы да. Жок, бул сиздерге тиешеси жок. Кагаз экен. Понедельник күнү келиңиз, адвокат менен сүйлөшөсүз. Кандай адвокат менен? Адвокат болбой, юрист менен жолугасыз сүйлөшүп, вам все объясню. Бул жакта Жок, азыр мынтип силер адамдардан акча албагыла. Албайсыңар керек. Кана документиңер? Жок документиңер. Мына каяктагы 49 жылдык эмени берип атасыңар мага. Жок, силер понедельникке канча адамды эме кылып атасыңар? Гостевой, мына сиз жаман көрбөй эле угуңуз. Мен мыйзамды аябай жакшы билем. Жөнсөңүз, бул сферада мен абдан жакшы мындай маалыматым бар да. Атыңыз Ахмет, Ахмет мырза, гостевой парковкалар эч качан платный болбойт. Кыргызстанда мыйзам ушундай. Мэриянын токтому бар. Айтайын. Торговый центрге барып атасыз, акча төлөп атасызбы? Кайсы торговый центрге? Котлубойго. Жок. Кандай? Алып атат го, заезд, выезд деп чекти көрсөтүңүз. Кайсы торговый центрде ошондой экен? Баарына. Жок. Мен андайга кабыл элекмин мисалы. Котлубой торговый центрге сен платный. Мына гумдун нар жагында жана эмелер турат. Ал мэриянын 24 сом. Көчөдө эле алып атат го 25 сомдон. Ал муниципалдык жерлер. Алар бул жакка карайт да. Алар платный парковка, мэрияныкы ал. Мэриянын платный парковкасы 25 сомдон. Ал официальный келишим менен иштеп атат. Ал официальный акча мэрияга түшүп атат.
Biz налог төлеп атабыз. Жок, налог йырында. Дарыбыз бар. Ал Сиз понедельник күнү келиңиз, юрист менен сүйлөшөсүз. жок, ооба түшүнүп атам. Бирок муновуңуз туура эмес. Сиз азыр чек алып кеткенде адамдар бесплатно чыгып кетти 1 саат. Глобустан соода кылдыңызбы? Торговый центрден соода кылдыңыз 1 сааттын ичинде 1 саат эмес, вообще бекер болуш керек бул жак. кандай? Вообще бекер болуш керек. Силер бул жака гостевой деп уруксат алып атасыңар мэриядан. Гостевой парковканын баары бекер Кыргызстанда. Платный парковканын өзүнүн белгиси бар, знактары менен. Ал тияктагы жазылганын сиздер жаздыңыздар. Анын вообще эч кимге кереги жок анын. Каласа кирет, калбаса кирбейт. Эми ишин заставить эткен жок. Жок, болбойт. Мунуңар адамдардын, айдоочулардын укугун тепсеого барабар да. Мындай бул туура эмес. Азыр сиздер айдоочулардан вообще эме албашыңыздар керек. Акча албашыңыздар керек. Кантип албайбыз, баке, биз Барар. бар. Келишимди сиздер бар. кана документиңиз? Ал документ эмес, жанагылар документ эмес вообще эле. Бар документ. Бар. Сиз понедельник күнү келиңиз. Журналистсиз. Сиздер азыр уят болуп атасыздар. Жок документиңиз сизде. Бар документ. Сиз келиңиз. Кана көрсөтүңүз? Көрсөтө албайсыздар, көрдүңүздөрбү? Бул жак парковочный места, бул бесплатный. Сиздер адамдарды канчадан бери адамдар тонуп келаткан турбайсыздар бунда. Эмнеге тонуп атасыз? Анткени гостевой деп уруксат алып атасыздар бул жерге. Баке, мен дагы Түшүнүп атасызбы? мен башка торговый центрге кирсем, Коноктор үчүн деп уруксат алып атасыздар. Мен постоянно кирем. Торговый центрге да Жок, баары мыйзам менен иштеши керек. Балким алар деле мыйзамсыз иштеп аткандыр. Мен алар жөнүндө жооп бере элекмин азыр бул жерде. Мен сизди айтып атам. Сиздер мыйзамсыз иштеп атат экенсиздер. Платный парковканын өзүнүн требованиялары бар мыйзамда. УЗРде мамлекеттик каттоо мэриянын астындагы мекемесинде ал жактан сиздер уруксаатты коноктор үчүн деп сиздер келишим кылыпсыздар. Келишимиңиздерди мен таптырдым азыр. Сиз глобуска келдиңиз, Мен глобуска келдим. Мен келдим. Менде жарандар толтура турбайбы? Менин чекти алганым жок дедим. Эч бир жерде мыйзам жок. Чекти алып келесиң дагы көрсөтөсүң, анан сен үчүн бекер болот деген нерсе жок. Мына жерде эгер торгов жөнсөңүз, мындай по факту мына торговый центр турат ичинде. Глобус турат да. Бул жак автоматтык түрдө бесплатный болушу керек. Булардын милдети ошол. Милдеттүү түрдө алар адамдарга шарт түзүп бериши керек. Кардарлар үчүн, жарандардын кызыкчылыгы үчүн алар шарт түзүп бериши керек. Азыр сиздер могу жактан 40 сомдон албаңыздар. Мен ошол сөздү айтам. Качан эртең документти көрсөтөсүздөр, анан кийин болот. Болбосо жөн эле азыр айыпка жыгыласыздар азыр. Юрист келет, адвокат. Сизге баарын түшүндүрүп берет. Ошол, мына туура эмес да, монда кылып алып отуруп алып, ар биринен 40 сомдон алганыңар, бул вообще мыйзамга жат нерсе. Ошол достор, башкаларга бөлүшкүлө. Ар бирибиз ушундай кайдыгер болбой, өзүбүздүн укукту билгенде анан элди, бизди сыйлоо башталат да. Чоң рахмат. Бөлүшүп койгула башкаларга.